Salamатсыздар, урматтуу кесиптештер. Мына сиздер менен биз ушу 4-күнү иштеп атабыз, Анан биздин эң негизги концепциябыз дейли, бул окуу процессинин 5E илимий окуу үлгүсүн өздөштүрүү болуп атат да. Эми ушул жерде мына сиздерге өткөндө айттык, эң биринчиси эмне экен? Биринчи бөлүгү кызыгуу. Ошондуктан азыр мен сиздерге бир кичинекей көнүгүүнү сунуштайм. Ошого көңүл буруңуздар. Жумагүл эже? Алысыраак, быйда жакындатып тартылгандай болду. Жок, туура эмес. Дагы сунуш. Кол менен көтөрүп, мындай. Дагы ким? Экөө окшошлоп турат. Абылаймыз. Болгону бири оң жакта, бири сол жакта. Ого, Гүлназ кол чапкыла чокмуш. Туура эмес. Бирдей көрүнбөй атат да. Экөө бирдей көрүнбөйт. Жок, бип-бирдей. Мен сиздерге айтайын, экөө тең бип-бирдей. Бип-бирдей. Бирок айырма табыш керек. Эми сиздерге мен стимул түзөйүн. Кийин биринчи тапса мен китебин белек кылганга даярмын. Салтанат? Айырма деп турбайбы? Кайсы жерде айырма деп жазылып. Ошондо айырма каякта экен? Үстүндө. Кайсынын үстүндө? Мына айырма деп жазылып турат текст. Кол чабуулар, Азамат. Эң негизги жакшы кабыл ала турган методдордун бири бир оюн. Келгиле, ойнойбуз азыр. Эки команда. Мынакей муну сиздер топ сала турган идиште элестеткиле. Бул идишти коебуз эки жерге. Анан команда өздөрү кеңешип, стратегияны кабыл алышат. Анан азыр аралыкты өлчөйбүз. Анан эки команда топту сала башташат. Так, кылмадагай, эмне деген чечим келди? Мага эмне сунуш айтасыңар? Так, айта бергиле, сунуш. Салыңыз. Кол чаптыргыла бир күткө. Ой! Эмне кылдык? Ошону биз аракет кылып, аткарыла тургандай кылдык. Экинчиден эмнеге биз багыт бердик? Команда болсун дедик. Кандай дейсиздер, Ошондо эки нерсе, шарттар керек экен, анан өзүнүн дагы ынтымагы керек экен. Ынтымак бар жерде сөзсүз түрдө жеңиш болот экен. Демек биз эмнен түшүндүк? Максат күчтүү нерсе экен. Максат бул феномен экен. Бул максатты биз эмне кылышыбыз керек экен? Так анык койгонго үйрөнүшүбүз керек экен. Чоң рахмат, Азаматсыздар. Абдан жакшы ойнодук. Баардык катышуучуларга, өзгөчө эки командага кол чап койсоңуздар.